Саламатсыздарбы урматтуу угуучулар, бул эки дарыгер аттуу медициналык подкастыбыздын кезектеги чыгарылышы 4-сезонубуз уланып жатат. Бүгүнкү биздин коногубуз Улук Батыргалиев, сексуалдык репродуктивдеги ден соолук боюнча альянстын кеңешчи болуп иштейт. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Ден соолуктарыңыз кандай, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Чакырганыңызга да абдан ыраазымын. Биз бул күнгө чейин ВИЧ-СПИД илдети тууралуу эпидемиолог Насият Кемелбекова менен маектешкен элек. Бүгүн сиз менен сексуалдык репродуктивдик ден соолук тууралуу маектешмекпиз. Адегенде сиз өзүңүздүн жумушуңуз жөнүндө айтып бериңизчи. Альянс сексуалдык репродуктивдик ден соолук боюнча альянсты толугу менен мындай жалпы бир маалымат бериңизчи. Биздин уюм 2001-жылы түзүлгөн. Бул репродуктивдик ден соолук боюнча альянсы деп биз негизинен эле баардык адамдардын, балдардын, кыздардын, чоң кишилердин репродуктивдик саламаттыгын сактоо боюнча ачылган альянс. Бул биринчиден эң негизги биздин миссиябыз бул деген эркектерге жана аялдарга бул так маалымат, тастыкталган маалымат жана аялдарга жана эркектерге бул маалыматты мындай альтернативасы менен берүүгө умтулган альянс да. Эң негизги жумуш бул деген биз көп багыттарда иштейбиз. Биринчиден бул жаш өсүп келаткан муунга туура билим берүү, тастыкталган билим берүү. Ошондуктан биз теңме тең деген принципин колдонуп, ошондой эле жаш балдар өзүнүн жаш досторун, классташтарын жана башка балдарды сабаттуулукка, мисалы ошол эле жыныстык жетилүү боюнча ошолордун баарын камтып үйрөтөт. Дагы бир биздин уюмдун багыты бул ВИЧ-СПИД боюнча дагы иштейбиз. Ал жакта деген биз жалпы маалыматты жаштарга беребиз. Бул деген жанагы өзүн кантип коргош керек, эмне кылыш керек, бул негизинен эмне деген илдет, эмне үчүн бул илдеттен коркпош керек, эмне үчүн стигма жана дискриминация болбош керек, ошондой жалпы иштерди жүргүзөбүз да. Үчүнчүдөн бул үй бүлөнү пландаштыруу боюнча дагы абдан көп жумуштарыбыз бар. Жана андан тышкары биздин уюм өзүнүн клиникасы бар. Бул клиника деген гинекологиялык жанагы кызматтарга направленный. Анан ошол жерде деген услуги дружественные к молодежи деген принцип менен иштейбиз да. Бул деген ошо жаш балдардын, жаш муундун, негизинен эле адамдын ички дүйнөсүн, ички мындай достоинствосын ошол жерден сактап калып, ошо туура маалымат берип, тастыктап берип, жана ошондой мен башында айтып кеткендей эле альтернативдик выбор берип иштейбиз да. Ошол клиника Бишкек шаарындабы? Ооба, клиника Бишкек шаарында, мурун дагы Каракол шаарында дагы бар болчу, бирок тилекке каршы азыр жабылып калган. Бүгүнкү учурда бизде 5 областта өзүбүздүн филиалдарыбыз бар. Бул Ысык-Көл, Талас, Чүй, Жалал Абад, Баткенде. Жана андан тышкары 2 мектеп. Бул мектепте биз ата-энелерди кандай эне же ата болушту үйрөтөбүз да. Бул школа по подготовке к родам деп коет. Андан тышкары ошо бир клиникабыз Бишкекте. Буга чейин сиз бул суроого жооп бергенсиз, бирок ошентсе дагы мен сизге кайрадан суроону берип коеюн. Сексуалдык репродуктивдик ден соолук деген эмне? Негизинен көп адамдар сексуалдык жана репродуктивдик дегенди укканда мындай өзгөчө чоң адамдар, чоң кишилер шок болуп эле биринчи башында сексти укса эле болду да, ошо боюнча бүт баарын унутуп калат, анан мындай башкача восприятие башталат. Негизинен бул репродуктивдик ден соолук деген өзүнүн сөзүнүн маанисинен эле түшүнсө болот. Репродуктивдик өзүңдүн тукумуңду улантуу дегенди билдирет. Туура. Ошол эле биз дагы репродуктивдик ден соолук деген эң менин оюмча маанилүү суроо дейм да. Анткени биз балдар менен, мисалы же кыздар менен негизи эле кол жөнүндө сүйлөшөбүз, көз жөнүндө сүйлөшөбүз, чач жөнүндө кантип өсөт, кантип эметет, ошонун баарын сүйлөшөбүз, айтабыз, гигиенасын да сүйлөшөбүз. Анан ушул эле репродуктивдик ден соолукка келгенде, жанагы жыныстык органдарга келгенде, жыныстык мүчөлөргө келгенде бүт баары эле ушу уят, анан тиги бу деп башталат. Негизинен репродуктивдик ден соолук бул деген бир эле өзүңдүн тукумуңду улоо эмес, бул деген ошол эле учурда физикалык жактан жанагындай эч кандай оорулар жок болуш үчүн ичиңде болуп жаткан
нерселер дагы бар да. Бул деген ментальный дагы жагында кошуп кетет. Анткени деген мисалы бир да ооруң жок болушу мүмкүн, бирок өзүңдү ичиңен жаман сезип, мындай башка көйгөйлөр болуп турса, ошол эле репродуктивдик ден соолук менен байланыштуу болсо, анда бул деген мындай в целом репродуктивдик ден соолук мындай толугу менен туура деп эсептелбейт да. Сексуалдык ден соолук деген бул дагы отдельный термин катары кетет. Бирок негизинен репродуктивдик ден соолук менен экөө биригишкен, бир кандай десем, негизги отличиясы сексуалдык ден соолук бул деген бир гана ошо өзүңдү улай турган жөндө эмес, бул деген ошол эле жыныстык катнаш тууралуу, өзүңдүн денеңди мисалы кабыл алып, ошо өзүңдүн денеңди түшүнүп, кандай иштейт, анан ошонун баары камтыйт да. Бул деген сексуалдуулук, жанагы биз баарыбыз деле адамбыз да. Негизинен деген жыныстык катнаш жанагы Маслоудун пирамидасында керектүү жана пирамидасы деп айтылат го. Ошол жакта жыныстык катнаш ошол эле тамак мисалы, ошол эле суу жана башка биринчи керектүү нерселердин жанында турат да. Анан бул жакта дагы ошол сексуалдуулук деген кандай десем, зомбулуксуз болуш үчүн, ошол эле эки адамдын бири-бири менен сүйлөшүп жана ошол жыныстык катнаш болуш үчүн ошолдун баары мындай сексуалдык ден соолук деп болот да. Абдан көйгөйлүү темаларды козгойт экенсиздер. Туура. Менимче сиз жана уят боюнча да айтып кеттиңиз го, ооруну жашырса өлүм ашкере дегендейчи. Биздин чоңдорубуз ошентип баягы бул уят, буну сүйлөбөш керек деп көптөгөн жаштар биз кандай ооруларга жуктурган учурларды дагы байкап калып атабыз да. Ошо туура айттыңыз сиз. Эмне үчүн дегенде баягы ичинде болгон депчи психологиялык бир эгер адамдын кандайдыр бир психологиялык түшүнбөстүк болсо, албетте ал дагы жыныс органдарларына жыйынтыгын чыгарат да. Ошондуктан угуучуларыбыз ошону туура түшүнүшүңүздөр керек да. Бул тема биз жөн эле сексуалдык темасы экен деп ойлонбоңуздар. Сиздин органдарыңыз, сиздин сезимиңиз кандай болсо, сиздин мамилеңиз кандай болсо, ошого дагы жараша болот сиздин репродуктивдик системаңыз. Азыркы учурда жыныс жөнүндө темалар мектептен баштап сабак бериш керек деп айтып келишет. Бирок кайсыл жаштан экен толук эч ким мындай анык айта элек да. Мисалы үчүн кээ бирки прогрессивдүү ата-энелер 4-5 класстан деп айтса, башка ата-энелер болсо алар айтат, жок бул 11 класстан кийин деп айтат да. Сиздин оюңузча мындай азыркы учурда окумуштуулардын айтуусу боюнча бир анык бир жаш барбы ошол убактан ушундай сексуалдык репродуктивдик ден соолук боюнча маалымат берүү боюнча? Абдан сонун суроо болду. Негизинен көптөр ушуну көп жергелерге барганда ушу суроону берет да. Канча жаштан баштап жыныстык жетилүү боюнча сабактарды бере баштасак болот деп. Бул негизинен абдан кандай десем, суроо дагы чоң болгону менен ушунун жообу дагы мындай абстракттуу болот да. Анткени деген биз кандай түшүнсөк, ошол жаштан баштап бере башташыбыз керек. Мисалга ала кетелик, жыныстык жетилүү боюнча негизинен бул кайсы учурда башталат? Жыныстык жетилүү бул өспүрүмдөрдүн, кыздардыкы 8-9 жашынан башталат, мындай болжомолу. Балдардыкы болсо 12-13 жашынан башталат болжомолу. Бирок кээ бирлериники эрте, кээ бирлериники кеч башталышы мүмкүн. Ошондуктан биз деген ушу маалыматты ошол жашка чейин бериш керек. Анан биз ошону айтып келе жатканда баардыгы эле кантип ушу 5-же 6-чы класстын окуучусуна барып алып жыныстык катнаш эмне экенин түшүндүрөсүңөр дейт. Ал толугу менен андай эмес. Биз деген жыныстык жетилүү боюнча айтып атканда бүт эгерде эл аралык практикаларды, эл аралык жанагы стандарттарды алсак, бул дагы эми абдан көйгөйлүү суроо, бул деген аябай кызыктыруучу суроо. Анан ар бир жаштын өзүнүн билүүчү негизи материалдары бар да. Мисалы эл аралык практиканы алсак, бизде деген жазылып турат да. Бизде да өзүбүздө стандарттар бар, стандарты полового просвещения дейт. Ошол жыныстык жетилүү стандарттарында жазылып турат. Мисалы 5-чи класстын окуучусу кандай маалымат менен жана кандай навыктар менен камсыз болуш керек. Мисалы 5-чи класста, 6-чы же 7-чи класста эгерде кыздын айызы башталса, ал тууралуу кыз уже билиш керек. Айыз эмне экенин, ал эмне, кандай эмне учурда келет, жана ошо айыз менен эмне кылышты билиш керек да. Мисалы ошол эле гигиеналык жана каражаттарын колдонуш үчүн, ошол эле гигиенаны сактоо үчүн эмне кылыш керекти, ошону билиш керек. Анан бул жакта деген мен башында айтып кеткендей,
жыныстык жетилүү боюнча сабактар бул биринчиден тастыкталган маалымат, экинчиден болсо бул ошо жашка атайын ошол жашта эмнени билиш керек, ошого багытталган маалымат да. 11 класстын окуучулары менен 5 же 4 класстын окуучулары менен бир маалыматты бере албайбыз. Анткени алардын восприятиясы да башка, мындай бул түшүнүгү дагы башка, жана көйгөйлөрү башка болот. Эгерде мисалы 4 класста бул дене жөнүндө сүйлөшсө, мисалы жөн эле дене, өзүңдүн границаларың бар, ошого жол бербеш керек, мисалы кайсы жерлерди башка адамдар мисалы тийсе болот, ошол эле кичинекей бала менен мисалы колду башка адамдар кармаса болот деп мындай кээ бир сабактарды өтсөк, бала ошону мээсине мындай өзүнө сиңип калат да. Менин колумду башкалар кармап мындай саламдашканда, учурашканда берсем болот. Бирок ошол эле мисалы эмчек без жакты же ошол эле биздин жыныстык мүчөлөрүбүздү же ошол эле башка жерлерибизди кармаганга болбойт деп мисалы кызыл зона катары ошолорго үйрөтсөк, балдар кичинекей кезинен ошолду азыркы учурда болуп жаткан зордук, зомбулукка идентификациялоо биринчи болот. Анткени алар сразу түшүнөт да, мени кармап атат, бул туура эмес, мага ушинтип айткан, значит мен деген айтышым керек дейт. Экинчиден болсо идентификациялоо өткөндөн кийин экинчиден бул ошо коркпой айта баштайт да. Мага деген айтышкан, эгерде мени ушундай бирөө кармаса, мен коркпой эле мисалы ошол эле эжейге же ошол эле ата-энелерге кайрылсам болот деп. Ошондуктан бул деген жыныстык жетилүү боюнча бул бир гана жыныстык катнаш эмес да. Орусча айта кеткенде секс тууралуу эле эмес да. Анткени көбүнчөсү ошонтип ойлойт экен. Жыныстык катнаш, половое просвещение десең эле, секс тууралуу айтпай эле угла, аны сиздерден деле кыйын билет. Аны биз билебиз. Биз мектептерге барып атабыз, окуучулар менен сүйлөшүп атабыз. Азыр секс эмне экенин бардыгы билет. Башка дагы көйгөйлөр толтурат. Информация. Ооба, биз деген 21-кылымда жашап атабыз. Бардыгы азыр доступный, бардыгы жетиштүү мындай. Телефонго эң даже алыскы айылдарга барсаң деле ошол эле бирдей суроолор да. Ушул жерде бир менде суроо пайда болду да. Ушул маалыматтарды кимдер бериш керек? Мугалимдерби, ата-энелерби же атайын сиздерге окшогон специалисттер келип маалымат берип кетиш керекпи? Бир жагынан сиздер жетишпейсиздер да, ошон үчүн мындай элибизге айтып койсоңуз. Туура айтасыз, эң маанилүү суроо деп эсептейм, анткени көп көйгөйлөр болот. Мисалы мугалимдерге барсаң, жок буну врачтар жана поликлиниканын специалисттери бериш керек дейт. Специалисттерге барсаң, жок буга бизге бергенге убактыбыз жок, буга Министерство образования өзү бериш керек дейт. Кайра мугалимдерге барсаң, жок ата-энелер бериш керек, анан ата-энелер келип алып дейт. Ата-энелерден сурасаң, жок биз балдарыбыз менен сүйлөшө албайбыз, мугалимдер берсин дейт. Бири-бири менен мынтип түртө берет да, дайыма ошо ким бул темаларды негизи бериш керек деп. Мен ишенем, бул жакта комплексный подход болуш керек. Бул жакта ата-эне, өзү бала жана мугалимдер да катышышы керек эң биринчиден. Анткени бул мектеп учурунда болуп жаткандан кийин бул мектептин программасына киргизип койсо болот. Ошол жерде эле мугалимдер, класстык жана жетекчилер жана башка жана человеки общество ушундай бир предметтерибиз бар да, ошолор деле берсе болот. Мисалы 2014-жылы билим берүү министрлиги ушу сергек жашоо руководстволорун биздин мектептерге негизи киргизген да, эми мындай указ катары ошол руководствону разрабатывать этип андан кийин киргизген. Бирок биз мурдагы жылы өзүбүздүн изилдөөбүздү жүргүзүп, негизи биз изилдөгөн мектептер ошол тууралуу билбейт экен да, сергек жашоо образы боюнча. Менин оюмча бул жакта мугалимдер биринчи ирет болуш керек, ата-энелер дагы бул суроолорго активдүү катышуу керек. Анан медициналык кызматкерлерди дагы чакырса болот. Бул деген бир эле тема менен, бир эле сабак менен калбайт да. Бул деген комплексный, пошаговый болуш керек. Мисалы 6-класста бул материал берилди, анан ал бала 7-класска кетти, 7-класста башка материал, 7-класстан 8-9 ошолорго кетти. Анан ошол ар бир класста керектүү ошол жашка жарашкан маалыматты алат да. Жана ошо мен айтып кетет элем, жанагы мен айтып аткан руководство билим берүү министрлиги менен жасалган. Абдан сонун. Ал 6-класстан 11-класска чейин. Анан каждый класстын аякта бир гана жыныстык жетилүү эмес, ал жакта башка темалар да камтылган, абдан керектүү темалар деп ишенем. Жаш кичинекей чактан баштап эгер баарын үйрөтсөк депчи, мисалы үчүн дене бөлүктөрү, анан кийин кандай функциялары бар депчи, ошондо
эрте баштаса, мисалы үчүн 3-4 класстан баштаса болобу? Ооба болот. Мен айтып кетпедимби, бул деген ар бир жашта өзүнүн маалыматы бар. Анан ар бир жашка өзүнүн, мындай кандай десем, өзүнүн тилинде айтып бересиң да. Ошол эле учурда барып алып чоң лекцияларды окубайсың. Бул деген обычный кенедей мындай бир упражнениялар болушу мүмкүн. Абдан жакшы көрсөтүлүп турган картинка жанагындай слайдтар болушу мүмкүн. Бул формалары ар кандай болушу мүмкүн. Азыркы учурда көрүп турабыз да, күндө эле кирсең интернетке ушу зордук зомбулук көбөйдү, анан тиякта атасы зордуктап зомбулуктады, тияктан двоюродный брат, анан тиякта карасаң кошунасы тиги бул зордук зомбулук өсүп келатат. Эмне үчүн? Бир себеби өсүп келаткан, анткени балдарыбыз ошол зордук зомбулукту идентификациялай албайт. Зордук зомбулук болуп жатабы же болбой жатабы? Бул мени тийип атат, бул нормалдуу нерсеби же бул туура эмеспи депчи. Ошол суроолорду башына келет, бирок буга чейин эч ким аларга айтпагандан алар да унчукпай жүрө берет. Анан зордукчулордун бир кандай десем, инструменти бул деген коркутуп коет да. Айтсаң баарына айтып салам, анан сени уятташат, ата-энең сенден баш тартат. Кээ бир учурларда бул ошол жакынкы кругтагы, ошо жакынкы үй бүлөдөгү болгон случайлар болуп атпайбы? Ошондуктан кичинекей кезинен дагы психологдор да айтып кетет да, эми кичинекей кезинен ошол эң биринчи бир 4-5 жашка чейин бул өзүңдүн денеңди мындай идентификациялоо, даже 4 жашка эмес, 1-класска чейин да өзүңдүн телоңду изилдөө. Кичинекей балдарды билебиз да, өзлөрүнүн жыныстык мүчөлөрүн кармай беришет, сурашат, кызык болушат да. Анткени алар бул өзүнүн денесин изучать этип атат. Кийинки период болсо полуролевое восприятие деп коет. Бул жакта жана гендердик кандай аял киши болуш керек, кандай эркек киши болуш керек, ошолорду өзүнүн ата-энесинен эле, өзүнүн жана жакындарынан маалымат алып изилдей баштайт да. Ошондуктан бул жерде эч кандай коркунуч жок деп эсептейм, анткени бул маалымат биринчиден тастыкталган болот, экинчиден ошол жашка керектүү болот, жана ошол жаштын өзүнүн тили менен болот. Сонун айтып бердиңиз, ушул жөнүндө себеби дегенде практика, менин да практикам болгон. Гинекологияда иштеп жүргөндө, биз студент болгондо эми баардык отделенияларда иштейбиз, билесиң, кесиптешим. Ошондо анан кийин бир кичинекей кызды алып келишкен да, приемго деп. Жашы 5-6 жаш ушундай экен. Көрсө, ошо өзүнүн тууганы тарабынан насилие болгон экен да. Бул дагы далилдеп турат да, сиздин айтып атканыңызчы, мисалы үчүн денесин тааныш керек, буга деген бала кичинекей кезинен үйрөтүш керек депчи. Бул абдан керектүү информация, өзгөчө биздин ата-энелерибиз үчүн. Себеби дегенде кичинекейинен баштап баласыбы, кызыбы акырындап үйрөтө баштаса болот экен да. Ооба, туура айтасыз. Мен бир жерде дагы кошумчалап кетким келет. Негизи балдардын мындай коргонуу реакциясы кичинекей кезинен эле бар. Анткени кичинекей кезинен төрөлгөндөн бери ошол эле ата-энеси мисалы, ошол баланы өстүрүп жатканда бул бала деген жана запахтарды, жыттарды, ошол прикосновенияларды эстеп калат. Анан өзүңөр эле элестетип көрсөңөр, мен туугандарыңардын арасында деле балдарды мисалы чакырып, жана бизде жакшы көрөт го мындай өбүп, беттен, ооздон тиги чоң кишилер келип тааныбаган. Бул нерсеге туура эмес, мен мындай көз карашым терс эмес, бирок ошол эле учурда бул дагы ошол кичинекей кезинен кантип биз балдарды тыйып койгон тууралуу да. Мисалга ала кетсек, алыскы бир тууган, бир атанын баласынын тигиниси ошол эле учурда конокко келди. Мен биринчи жолу мисалы көрүп атам, же ошол эле менин карындашым же иним. Анан алар келгенде кантип учурашабыз биринчи ирет? Ошол тааныбаган киши менен биз ошо беттерибизди өптүрүп, кээ бирлер мындай ооз жакты дагы өп салып, ошо кучактап, тиги ар кандай кылат да. Анан ошол учурда кичинекей балдардын реакциясын карасаңар, алар дайыма мындай түртүп жиберет, ошол учурашпайт, тиги бул мындай астына да отургузуп алып, анткени биринчиден бул кишилердин ошол эле жыты башка болот, келбети да башка, ошон үчүн балдардын реакциясы мындай коргонуу реакциясы болот. Бирок ата-эне эмне кылат бул учурда? Көп учурларда бар деп. Бар, отур, бул сен тууганың, антпе, эчтеке болбойт деп уруша баштайбыз, түрткүлөп коюп турбайбы? Ошол учурда ата-эне түрткүлөгөндө баланын мээсинде мындай фиксация болот да.
биз деген психологиялык жактан да воспринимать этсек, бул баланын мээсинде фиксация болот. Эгерде мени башка бирөө ушинтип өбүп кучактаса, бул эчтеке болбойт экен. Жана эгерде мен ата энеме же мамама айтайын десем, ата энемден тил угам деп, ошол мээсинде сиңип калат. Анан кийин ушундай көйгөйлөр болот да. Көпчүлүк учурларда анда ата энелер өздөрү ушундай зомбулуктун болушуна да түрткү болуп калат экен, бирок аны билбей калат турбайбы ошондо? Ооба, туура. Чоң рахмат. Менде дагы ошол биздин сүйлөшүп атканыбызда бир суроолор пайда болуп калды да. Жанагы сиз комплекстик түрдө деп айтып атасыз. Анда менимче окуу учурунда жаш балдарга ата энелер, мугалимдер, дарыгерлер бири-бирине түрткүлөбөй, интерактив формасында ата энелердин, дарыгерлердин жана мугалимдердин ошол жерде болуусу менен ошондо 4 адамдар ошол жерде олтуруп алып, бири-бири менен суроо жооп узатып, биргеликте иштесе менимче эффективдүү болот деп ойлойм да. Сиз ошого кантип ойлойсуз? Бул дагы жакшы бир форма, окутуунун бир формасы. Аябай кызыктуу негизи да. Бирок биз деген ресурстарыбызды, жанагы өзүбүздүн убакытты жана башка факторлорду да учет этиш керек да. Негизинен мен ишенем, бул деген министерство жана билим берүү министрлигинин жоопкерчилигинде болуш керек. Окутуу процесси билим берүү министрлигинин жоопкерчилигинде, результаттарын жанагы мониторинг ошол сабактардан канчалык жакшы результат болуп атканын бул уже Министерство здравоохранения мисалы отслеживать этсе болот. Анткени алар ошол учурда көрүп туруш керек да, мисалы ошол эле жыныстык өспүрүмдөрдүн арасында канчалык мисалы ошол эле жыныстык жол менен жугуучу инфекциялар өстүбү, азайдыбы, аборттор мисалы тиги буу же ошол факторлордун баарын мындай индикатор коюп алып, ошону отслеживать этсе болот. Бул деген Эстония мамлекети практиковать этет. Мурун аларда ошо ВИЧ илдети дагы жаштардын, өспүрүмдөрдүн арасында аябай көбөйүп кеткен. Билим берүү министрлигине ошол кандай десем задание беришти, ошону киргизесиңер деп. Саламаттык сактоо министрлиги болсо ошону результатын карап атышты. Анан бир 10 жыл, 5 жылдын ичинде мындай цифралар түшө баштады да, төмөндөдү. Эгер биздин подкастыбызды угуп жаткан болсо, биздин чоңдорубуз, балким аны дагы эске алышат, Эстониянын тажрыйбасын. Мындан дагы бир суроом туулду сизге. Тажрыйбама кайрадан кайрып келели. Ошол эле гинекологияда УЗИ кылам деп, жаш кыз, жаш дегенде жашы 13-14 болчу, өзүнүн дос баласы менен келиптир. Жөн эле УЗИ кылам деп. Анан макул деп анан УЗИде отурдук, УЗИ кылдык, карасак элек 4 айлык боюнда бар экен кыздын. Биз сурадык, сен билген жоксуңбу депчи. Ал жок деп, анан эми көңүлүң айланган жокпу мындай деп, эми симптомдорун айтасың да, анан айтсак анан жок, андай деле болгон жок дейт да. Бирок кыз баласы бар экен, жанында досу бар экен. Мындан ары бул эми 8-9 жыл мурун болгон, мен окуп жүргөн жылдары болгон да. Эми айтыңызчы, ошол убактан бери азыркы убакта өспүрүмдөр тарабынан да өспүрүмдөрдүн саны көбөйүп атабы, ошо жыныстык жол менен жугат деп биз айттык, ВИЧ, СПИД оорулары мисалы үчүн. Азыр ошо өспүрүмдөрдүн, жаштардын арасында кандай десем, өсүп атат деп да айта албайм. Анткени көп учурларда бизде билесиңер да, жана коомубузда болгон стигмага байланыштуу көбү мисалы ошол эле тесттерди сдавать эткиси келбейт, тест тапшыргысы келбейт. Жана сиз айтып кеткендей көбүнчөсү билишпейт, ошо ВИЧке ВИЧ бар болушу мүмкүнбү же жана башка жыныстык жол менен жугуучу инфекциялар барбы жокпу. Бул тууралуу дагы мындай кандай десем, статистикаларыбыз дагы туура так маалымат бере албайт да, эмне болуп жатканын. Бирок мен өзүмдүн жанагы тажрыйба боюнча айтып кетсем, жана ошол эле биздин изилдөө жүргүзгөн боюнча мурдагы жылкы изилдөөбүздүн результаттары катары айта кетсем, азыркы учурда жаштар билбейт ВИЧ эмне экенин. Мисалы ВИЧ тууралуу дагы билиши мүмкүн, анткени мектептер жана указдар келет да, үстү жактан 1-декабрга бирдеме кылгыла деп, анан стенгазет, анан тиги буу мындай мероприятияларды еще более-менее организовывать.
Жыныстык жол менен жугуучу инфекциялар башка жөнүндө айта кетсек, мисалы жана ошол эле хламидия, сифилис, остроконечный кандиломы, алар тууралуу жаштар билбейт. 81% биз сурамжылоо өткөн жаштардын арасынан ошо жыныстык жол менен жугуучу инфекциялары бирөө да атай алган жок да, эмне экенин да билбейт. Ал кандай оорулар, кандай жугат, жыныстык жолу менен жугат экенин билишет, калганын мындай эч ким атай алган жок да. Анан бул жерде дагы кандай десем, ошол эле жыныстык жетилүү жанагы курстарын, сабактарын киргизгенде бул балдарда, өспүрүмдөрдө мындай осознанность пайда болот да. Ошону билип, ошол жөнүндө угуп, маалымат, тастыкталган маалымат болгондо, бул осознанный выбор деп коет, ошого мындай даяр болгондо келет. Анткени дене дагы даяр болуш керек, ошо биринчи жыныстык катнашка, психологиялык жактан да өзүң даяр болушуң керек. Мисалы, мен көп учурда мектептерге барганда, мисалы, мугалимдерди кээде чыгарып коебуз да, анткени мугалимдердин арасында кээ бир окуучулар өзүн уялып, ушинтип мугалимдер да өзүлөрү уялат, анан ай жок андай эмес деп да кээ бир мугалимдер биздин маякке кирип кетиши мүмкүн да. Ошондуктан чыгаргандан кийин анан өспүрүмдөр суроо берет да, канча жаштан баштап жыныстык катнашка мисалы барса болот депчи. Анан ошондо айтабыз, дене даяр болгондо, психологиялык жактан даяр болгондо. Эл аралык изилдөөлөр көрсөтүп жатат, ушу комплекстүү билим, жыныстык жетилүү боюнча билимди алган өспүрүмдөр башка өспүрүмдөргө салыштырмалуу ошол өзүнүн сексуалдуулук жашоосун кеч баштайт. Анткени деген аларда ошо осознанность пайда болот да. Анан сиз айтып кеткендей, азыркы учурда ВИЧ бул жаштардын арасында дагы бир көйгөй. Өзүңөр да билесиңер, бул жыныстык жол менен жугуучу эле көйгөй эмес, башка да факторлор болгон бизде өлкөбүздө мурунку учурларда. Ошондуктан ошол статистика дагы мындай так анан толук маалыматты көрсөтпөйт да. Бирок бул проблемалар бар, көйгөйлөр бар. Жаштар бул жыныстык жетилүү инфекциялар менен аларда дагы бар. Точно цифраларын айта кете албайм, анткени статкомду постоянно карап туруш керек. Бирок алардын баары бар. Ошон үчүн биз бул жөнүндө сүйлөшүшүбүз керек. Экинчиден, сүйлөшүп маек кургандан башка биз деген ошо услугаларды да предоставлять этиш керек. Азыр айткылачы, кайсы мисалы жыныстык жол менен жугуучу инфекцияларга мисалы бекер текшерилсе болот. ВИЧтен башка бир да жыныстык жол ошол жок. Экинчиден, кайсыны лечениясын бекер алса болот. ВИЧтен башка дагы болбойт, мисалы башкалардыкын алса. Аякта дагы көйгөйлөр бар да. Да жакшы ошо ВИЧтен да ошо антиретровирусный терапияны мамлекет бөлүп берип ошону алса болот. Абдан көйгөйлүү маселелерди азыр көтөрүп жатабыз. Анан жанагы башында сүйлөшүп кетпедикпи? Ата-энелер бул жөнүндө билбейт, сексуалдык деген эмне экенин билишпейт, сүйлөшпөйбүз деп айтып калган учурлар болот да. Анан жакында эле мен кызыктуу реклама көрдүм, Америка мамлекетинде чыгарыптыр. Ата-энелерге баягы ошол балдары телефон аркылуу жанагындай уят кинолорду көрүп, анан ата-энелерин айтпаса ошол уят кинолорду көргөндүн геройлору ошо эшикти тыкылдатып киришет экен да. Келсе, силер кимсиңер десе, азыр эле сиздин балаңыз ошол биз жөнүндө көрдү депчи. Демек бул боюнча биздин деле жаштарыбыз көп нерселерди билишет, бирок ата-энелерге айтпайт. Ата-энелер болсо биздин балдар эч нерсе билбейт деп ушинтип зордук зомбулук жана туура эмес жыныстык катнаштар көп учурлар жана оорулар көп кезигип жатышат экен да. Туура. Ата-энелер ойлойт, балдар аябай белый пушистый деп да. Мен айткым келбейт, балдардын баары, өспүрүмдөрдүн баары жаман деп. Бирок бул негизи кызыктырчу нерсе да. Ар бир адамды кызыктырат бул сүйүү темасы, ошол эле жанагы башка жыныстык катнаш тууралуу бул темалар аябай элди кызыктырат, өспүрүмдөрдү эмес, чоңдорду да кызыктырат. Анан канчалык көп мындай запрещать этсең, ошону көп кылгысы келет да. Айтат го орустарда жана макала запретный плод сладок деп. Канчалык көп запрет болсо, ошончолук көп кызыгуу пайда болот балдарда. Туура айтасыз. Себеби дегенде биздин тажрыйбабызда тилекке каршы көрүп атабыз. Жаш кыздар, өспүрүм кыздар келип атышат, боюнда болуп келип атышат. Анын саны дагы аз эмес болуп атат жылдан жылга. Бунун баардыгы билим, информациянын жетишпестиги, туурабы? Туура. Албетте бул жакта билимдин дагы бир макаланы эске сала кетсем, билимдүү болсоң даярсың деген да. Албетте силер менен 100% макулмун, анткени билимдүү болсо ошо баардыгын жеңсе болот да. Заранее мындай профилактика катары ошонун баарын айта кетсек, кийин анан
жанагындай услуга тиги буларга акча даже азыраак кетет да. Эми мен уже мамлекет азыр бирөөмө уже угуп калып анан экономический жагынан дагы выгодаларды айтып кетейин да. Бирок негизинен билим бул сонун нерсени жыгат. Билим деп достор, сексуалдык репродуктивдик ден соолук боюнча билимди айтып атабыз сиздерге, эсиңиздерге салып кетели. Мына ошентип биз бүгүнкү эпизоддун аягына чыгып баратабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Улук мырзага чоң рахмат. Бүгүнкү күндө же буга чейин деле көп жашырын болуп келген, көп информациялар берилген эмес, ачык айкын сүйлөшкөн эмес. Бул сексуалдык репродуктивдик ден соолук боюнча, бирок бизге бул абдан керектүү билим десем жаңылышпайм. Себеби дегенде, эгер бул жөнүндө билимиң жок болсо, башка дагы чоң көйгөйлөр болушу мүмкүн. Ошондуктан рахмат сизге дагы бир жолу. Сиздерге да чоң рахмат чакырганыңыздарга жана ушундай маанилүү суроолорду көтөргөнүңүздарга. Чоң рахмат. Бул подкаст Бириккен Улуттар уюмунун ВИЧ жана СПИД боюнча биргелешкен программасы менен биргеликте UNAIDS уюму менен жазылды.